Мамбет Макеевич атамды көрүп, мен де хирург болгум келип, хирург болдум. 86-жылы мени Мамбет Макеевич жардам менен Москвага аспирантурага бардым. Кыргыз элинин көрүнүктүү медицинанын корифейи. Бул адамдан биз күнүгө сабак алабыз, күнүгө тарбия алабыз. Бирок дали биз алып бүтпөгөн көп касиеттери бар да. Мындай инсандарды мен тарыхтан дагы окуган эмесмин, уккан да эмесмин. Себеби көбү өмүр өткүчө бир ученыйлар бир областта иштейт дагы, ошону казып эң аягынан жыйынтык чыгарат. Бир топ ошого жыл кетирет, бир топ убакыт кетирет, канча деген расходторду кетирет. Агай өзүнүн ою менен, өзүнүн таланты менен ошону аткарып коет. Кыргыз медицинасынын легендасы, медицина илимдеринин доктору, профессор, академик, улуттук хирургия борборунун ардактуу директору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, Кыргыз ССРнын илимдеринин эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгынын ээси, дүйнөлүк Гиннес китебине дүйнө жүзүндөгү эң узак жашаган практик хирург катары кирген, Манас орденинин толук кавалери, Октябрь революциясы, эмгек кызыл туусу, элдердин достук ордендеринин ээси, Ахунбаев атындагы сыйлыктын лауреаты, Россия Федерациясынын улуу Петр орденинин ээси. Мунун баары бир адам тууралуу гана. 94 жаштагы улукман Мамбет Мамакеев атабыз улуттун сыймыгы. Менде болгон наградан бар. Герой, академик бар. Ошону менен Кудайга шүгүр. Эми Кудай таалам канча өмүр бердим, дагы эле ушундай болсо, эми азыр канча мактанбайын все равно каарылык өз милдетин аткарат. Тизе, бел ушулар уже ооруй баштады. Көбүрөөк бассам, турсам ооруйт, илгеркидей энергия жок. Единственный өзүм таң калган, операциядан чарчабайм. Мен жаш убагымда чарчаганды билчү эмесмин. Күнүгө кээде түнкүсүн 10 операция, күн түндө. Ошол эсиме түштү. Эми ошол Кудай таалам жардам берди, ошонун эмгеги кайтты. Эмгекти урматтап сыйлап, азыр болгонум бар менде. Мамбет атабыздын басып өткөн жолу, учурдагы өрнөктүү жашоосу, идеологиясын таба албай жаткан өлкөбүздүн ар бир жаранына чоң тажрыйба жана сабак, ал чыдамкайлык, талыкпаган эмгек жана тартип. Мындай сыртынан караганда көп киши айтат, бул Мамбет Мамакеевич менен сүйлөшүү, бул ишке жакындашып өтөбүн деп, андай эмес. Мен ушунча жыл иштеп жүрөм. Эң жөнөкөй, эң адамгерчиликтүү түшүнген адам Мамбет Мамакеевич. Албетте строгий, ал керек. Тартип болбосо болбойт, тартипти жакшы сүйөт. Аткарган ишти бирдемени тапшырса ошонун сөзсүз жыйынтыгын айтыш керек. Эч качан бул ишин алдабаш керек. Алдаганды агай өмүр жаман көрөт. Айрыкча хирургияда айтат, хирургияда алданган экеле жолу алдангандан кийин колго түшүп каласың деп. Мамбет Мамакеев тууралуу документалдуу фильмдер тартылып, ал жөнүндө аңыз кептер айтылып келет. Атабыз үчүн бул көнүмүш нерсе. Уникальный хирург Мамбет Мамакеев из Кыргызстана получил диплом книги рекордов Гиннесса как наиболее долго практикующий хирург. Его стаж 68 лет непрерывной работы. Мировой рекордсмены сегодня проводят по 5-6 операций разной сложности. Кыргызстанда элине эмгеги сиңген, ата журтуна ак кызмат кылган үлгүлүү инсандар аз эмес. Алардын бири атактуу хирург, медицина илимдеринин доктору Мамбет Мамакеев. Каждый его день начинается в 5 утра. Сначала зарядка и велотренажер, потом бодрящий контрастный душ. И так десятилетия. Без этого спортивного ритуала, говорит заслуженный врач Киргизии, не выдержать многочасовую работу в операционной. Белгилүү хирург жана Кыргыз Республикасынын баатыры Мамбет Мамакеев 1 октябрда 91 жашка толот.
Мамбет Мамакеев жогоруда айтылгандай дүйнө жүзүндөгү Гиннестин китебине узак жылдар бою эмгек өтөгөн практик хирург катары кирген. 70 жылга чукул иш үстүндө эмгектенген кыргыз медицинасынын легендасы 30 миңден ашуун адамга операция жасаган. 94 жаштагы Мамбет ата учурда дагы күнүнө операция жасайт. Хирургтун башы менен колу сатыбес керек. Başı kişine biri deneyen kolu. Kolu ilgeri jutun baş artalsa organ kişinin şoru. Şunun için hirurgiden şu birinci günden şu şeyin tüzgetti. Tüzgetti. Bana Kuday talan meşruğanca ömrü veret bilmeyim. Ben şunun şeyin bir gün kaldıralım. Günüge ben 3-5'e beres jasayım. Günüge de geceli 3 jasayım. Балалык курагы согуш жылдарына туш келген Мамбет ата өзү менен маектешкен ар бир журналистке бул тууралуу айтып бергенден тажабайт. Анын турмуштук мектептен өтүшүнө так ушул согушка туш келген жылдар таасир эткен. Кыйынчылык, ачарчылык барына карабай, тырышып жүрүп алдыга максат койдук. Өлтүрүл бүтүш керек. Ошону менен бүттүк да, бүттүк. Мындай мен жашырбайм. 3-cü kursga şeyin düşünçemez. Şöyle jattap alışıyoruz, emnesi var eken bir şey. Sabahta. Sebebi Orusça'da. Anan 3-cü kursta hep görünüp gittik. Anan bütkendeyin anan şol ordinator, aspirant, doktorantura bolup oturup kandidat doktoruna ok. Bolgondayin uşul больницети республиканский болчу. Госпитальный хирургия деп коет, азыр да бар бизде. Шогон 3 жыл ординаторда калтырды. Андан кийин аспирантураны защит этип, доктор болгондон кийин 33 жыл ушул жерде ушу кафедраны башкарып калдым да. Мамбет Мамакеев 1929 Ысык көлдүн Ак Суу районундагы Кергеташ айылында туулган. Айтылуу Кыдыр атабыз жер деген касиеттүү айылыбыздан алгачкылардан болуп, 32 жашында экономика илимдеринин академиги болгон Жумагул Алышбаев, жазуучу Айткул Убукеев, анын уулу режиссер Мелис Убукеев жана бир топ Аскар Бекбоев, Мусапар Орозалиев, Дүйшөн Сыргаев сыяктуу илимдин мыктылары чыккан. Мамбет Мамакеев 94-тө азыр ушу күндө Кыргыз Республикасында чыккан кыргыз тилдүү газеталарды анан бир орус тилдүү газетен алып күнүгө ошону бир эмес 2 сыйра карап туруп анан кийин айтат, мына газетада момундай чыгыптыр, окудуңбу дейт. Эгер сен окубасаң калпың чыгып калат. Сен ага 2 жолу окуп туруп эметет. Көрдүңбү, мына бизге 3 нерсени үйрөтүп келатат. Чынчылдык, тактык, андан кийин билимди өркүндөтүп, бир күндө бир жаңы нерсени үйрөнүп турбасаң бул болбойт деп айтат. Алган билимиң текке кетип калат деп айтат. Мамбет атабыз 70 жылга чукул иш тажрыйбасында көптөгөн хирургия мектептерин ачкан. Республикадагы хирургдардын 95% бул кишинин окуучулары. Ал эми өзү болсо кадимки Фридмандын окуучусу. Республиканчы көп эле балдарды алып келген. Көп 170 чогулдук го. Барыбызды сразу экзамен болгон принимать опшут берди. Жатып окууга баштап калдык. 1,5 ай отурдук да, 1,5 айдан кийин анын жарымы качып кетти. Түшүнбөйм, эчтеке. Да нет деген мен жолу отурабыз уктап эле. Анан жарымы качып кетти, анан калганыбыз мен баш болуп барып, жок дегенде бизди 1 жыл даярдагы деп. Анан профессор рухсат берди, октойт, 1 жыл даярлоо курсун ачып ошондо окуп калдык. Меники айтып атса көп сложно. Ушунчалык кыйынчылыктарды көрдүк. Жокчулук, кедейчилик, анын үстүнө 48 жылга нан карточкасы болду. Күнүгө 500 граммдан алабыз, башка эчтеке жок. Эми баягы адам ушу жашынан эле жашына алдыга максат коюш керек.
Шакирттердин арасында 20 илимдин доктору, 30 илимдин кандидаты, 12 эмгек сиңирген дарыгер жана жүздөгөн окуучулары республиканын бардык булум бурчунда ийгиликтүү эмгектенип келишүүдө. Эң улуу окуучуларынын алды азыр 80ге чыгып калган экен. Айрым хирургдарга болсо ал өзүнүн атасында эле. Бала кезден эле Мамбет Макеевич атамды көрүп, мен де хирург болгум келип, хирург болдум. 86 жылы мени Мамбет Макеевич жардам менен Москвага аспирантурага бардым. Аяктан аспирантураны бүтүп келдим. Ошо кайра келип, ошо кезден бери мен биякта эмгектенип келатам. Эми Мамбет Макеевичтин жол басканын баарыбыз тең эле билебиз. Эми мага эмне пайдалар болду? Эң биринчи эмгекчили, экинчисинен баягы мүнөзү, характер көрсөткөнү. Хирургка андай болбосо да болбойт. Мамакеевдин шакирттеринин учурда 12-чи мууну кыргыз медицинасына кызмат кыла баштады. Алардын ар биринин ийгиликке жетишине академик атабыздын таасири албетте чоң. Биз кыйналып жасай албай калган операцияларды келип үйрөтүп, көрсөтүп, дагы эле окутуп келатат. Биздин мугалимибиз, биздин агайыбыз дагы деле көп хирургдарды чыгарып, дагы деле талыкпай иштеп келатат. Шакирттеринин бардыгы Мамакеевдин шакиртибиз деп сыймык менен айтышат. Мөмөлүү дарактай болгон илимдин дыйканы сыймыктана турган өтөлгөлүү өмүр десек болот. Агайдын алдында калп сүйлөө деген болбойт. Ушундай нерселер менен агай бизди көп абдан жакшы тарбия берди дейм да, ошо баарыбызга бар. Ушул жерге кандай келсек, ушул жерден башкача адам болуп чыктык деп айтсам болот да, ошо эми 100% болбосо да, эми ушу 80-90% ушу хирургдар ушул жерден жакшы тарбия алып чыкты деп айтам да. Эң биринчиден адамга жетпеген касиеттерди агай берди деп айта алам. Мамакеев 80ден ашуун илимий эмгектин, анын ичинде 8 монографиянын автору. Негизги илимий эмгектери өттүн таш оорусун хирургиялык жол менен дарылоо, ошондой эле оорулууларга хирургиялык шашылыш жардам көрсөтүүгө арналган. Анын катуу кармаган холециститти хирургиялык дарылоо, уйку безинин сезгениши жана башка деген эмгектеринин мааниси өтө чоң. Кызыл өңгөчтү чоң операцияларга баштаганда ошондо сездим да, агайдын баягы опыт, квалификация дегендичи. Ошо кызыл өңгөчтү биринчи операция жасап атканда адамды чемоданды эле ачасың да, тетиги акыректен баштап ылдыйкы грудная клетка деген ичинде ачылат. Ачканда үстүнөн тетиги өпкө жүрөктөн баштап көтөрүнчүккө чейин көрүнүп турат. Ошондо бир кыйналган моменттер болду. Ошо кезде Макеевич келип, ошондо момунда көрсөтүп, кандай жол көрсөткөн аябай эсимде да. Кичине баягы эки тизең титиреп, баягы эме коркуп атканда өзүнүн баягы көрсөткөнүн, өзүнүн баягы духун бергендей да. Мамбет ата дүйнөлүк көптөгөн хирургияга тиешелүү бирикмелердин мүчөсү, эл аралык көптөгөн сыйлыктардын ээси. Эми окуп жүргөндө макобузда Дания сөз биштиги эптеп эле врач болсок деген ой болчу. Врач болдук. Ординатурага жок. Ошо илимге эметип көрөйүнчү деп аспирантура. Ал болду. Ал болгондон кийин үмүт токтогон жокмун, жок. Эми иш түзүк келаткандан кийин, эми ишиң түзүк болбосо, колуңан келбесе анда өзүң башың өзүң иштелесиң. Кандидат болгондон кийин иштеп, хирургия абдан укмуш кетти. Ой, мен укмушта эле шуулдап кетти. Жок, доктор болайын деп. Адам жеңбей турган эчтеке жок. Докторлукта өзүм жеңдим. Андан кийин ошол завкафедра директор баягы илгери үмүт дегенде мен эмне үмүт кылсам менимче бүт аткарылды.
Arman mында 69 жыл. 30 мың операция өтпейм. Аның көпшілігі мындай қуаныш, кейде қиын, кейде жаңға осложнение болып, кейде майып болады. Ушылар кішіне қапа қылып кетеді. Байбичеси Сокен апай экөө 2 уулду тарбиялап, учурда небере чөбөрөлөрдүн сыйын көрүп турган мезгили. Уулу Канат Мамакеев учурда улуттук хирургия борборунун директору, илимдин доктору, профессор. Бакыт Мамакеев медицина илимдеринин кандидаты. Моның барлығы менің балдарымда. Моның бар профессор, заслуженный врачтар. Бул профессор, Аржаға өзім бар. Кандидаттар. Мұның үшін бір патрон тарсығай соның болады. Биз бүгүн улуттун сыймыгы Улукман Мамбет атанын легендага айланган өрнөктүү өмүр жолунан учкай гана баяндадык. Ал киши тууралуу көп жазылды, көп айтылды. Өзү дагы 80 жаш курагында өрнөктүү өмүр жолу тууралуу китеп жазган. Ал эми 1997 жылы негиздеп баштаган улуттук хирургия борборундагы музей өзгөчө. Андагы ар бир экспонат дүйнөнү түгөл кыдырган Мамбет атанын 94 жылдык өтөлгөлүү өмүр жолун көз алдыңа даана тартып турат. Мамбет ата сүрөт өнөрүнө жакын, ошондон улам болсо керек. Апасы өзүнүн басып өткөн жолу тууралуу кылган эмелеринин колдорунан чыккан сүрөттөр музейде арбын. Ал эми Тургунбай Садыков атындагы Көркөм сүрөт академиясы менен ар дайым байланышта. Бала кезде Мамакеевдин аты менен чоңойгон айылдагы муундун өкүлү катары Мамбет атабызга бекемден соолук, бакубат, каарылык каалайм. Сиз биздин сыймыгыбызсыз, Мамбет ата.